Айрым депутаттар жана энергетика боюнча кейбир эксперттер дагы акыркы күндөрү чуу чыгарып, жай айларында Кыргызстан кошуна Казакстандын суранычы менен Токтогул суу сактагычынан 330 миллион куб метр суу чыгарганын сынга алып жатат. Ал аракет менен байланыштуу 7 декабрда Нур-Султан шаарында жолукканда Казакстандын премьер-министр Аскар Мамин Акылбек Жапаровка алкыш да айтты. Наразы болгондордун пикиринде Кыргызстандын өзүнө суу жетпей жатканда ал кошуналарга кошумча суу бербеш керек болчу. Анткени Токтогул суу сактагычында суу акыркы жылы өзгөчө тартыш. Бирок Казакстан Кыргызстанга ал кошумча 330 миллион куб метр үчүн 900 миллион киловатт саат энергия вада кылды жана ал 900 миллиондун 600 миллиону берилди Кыргызстанга. Эгерде жайында Кыргызстан Казакстандын суранычын аткарбаганда абдан кызык мамиле түзүлмөк эки кошуна мамлекет ортосунда. Бирок кошуналар ушинтип бири-бирине жардам берип туруш керек да. Эгерде кышында Кыргызстанга чын эле энергия жетпей калса, ал 900 миллиондон тышкары дагы кошумча канча миллион киловатт саат Казакстандан сураса болот.